Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибиздин коногу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын, сатирик жана жазуучулар союзунун мүчөсү Рахман Разыков. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Рахман мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына өтүп жаткан орозо айтыңыз кут болсун. Биздин бүгүнкү маанилүү маегибиздин негизги темасы өлкөдөгү саясий абалга баа берүү. Сиз ушу сатирик жана маданият кызматкери катары бүгүн биздин өлкөдө болуп жаткан саясий абалга кандайча баа берет элеңиз? Саламатсыздарбы. Мен жазган сатиралар аркылуу, концерттик программалар аркылуу ушул саясий акыбалга баа берип келатам. Ал эми сатиранын тили менен. Силерге биринчи рахмат мына маекке чакырганыңар үчүн. Неден баштасак экен, кандай баа берүүдөн баштасак экен? Акыбал жакшы эмес. Биринчиден Рахман мырза, сиз деген биздин өлкөнүн акыбалы, мисалы үчүн экономика, социалдык тармак же башка жагынан эмес, ушул маданият кызматкерлеринин бүгүнкү күндө саясат менен болгон байланышындагы абал жөнүндө көбүрөөк токтолуп кетсеңиз жакшы болот эле. Муну бөлүп караганга болбойт да. Бул сөзсүз түрдө байланып турат да. Ошон үчүн эгер бөлүп карай турган болсок, маданияттын акыбалы сөзсүз мамлекеттин экономикасынын өсүшүнө байланып турат. Күчтүү мамлекет, күчтүү стабилдүү экономикасы өскөн болсо, демек ошол жердеги маданиятка көңүл бөлүү дагы өзүнчө бир башка деңгээлде болот. Ал сөзсүз башкача болот. Бүгүн бизде маданият экиге бөлүнүп калган. Бирөө өкмөт тарабынан каржыланган маданият, экинчиси эркин артисттер. Тилекке каршы биздин көпчүлүк көрүүчүлөр, угармандар, элдер баарын бир эле көрөт да. Маданият кызматкери болду, сахнада жүрөбү, демек бул бардыгы өкмөттөн айлыгын алып, өкмөттөн каржыланып турган артисттер деп түшүнөт. Бул чындыгынан да эмес, э? Чындыгынан да эмес. Чындыгында мисалы үчүн мына филармониялар, театрлар бул маданият министрлигинин астындагы ошол жактан каржыланып иштеп аткан бир бөлүк. Биз эстрадачылары көпчүлүк анын ичинен куудулдар өкмөттүн бюджетинен бир тыйын акча албай, өзүбүздү өзүбүз каржылап, мамлекетке дагы пайда келтиртип, арендаларды төлөп, телероликтер жасап төлөп, афишаларды чыгарып, кыскасы мамлекетке кандайдыр бир жардам көрсөтүп, анан өзүбүздү багып, анан элге тейлөө көрсөтүп жүргөн дагы бир топ бар да. Мен ошолордун катарына кирем. Мына чет кошуналардын, мисалы үчүн биз башка мамлекеттердин дагы ушу талим тарбиясына карап анча-мынча үлгү алсак болот эле деген ойду айтмакмын. Мисалы үчүн Казакстанда же Өзбекстанда ушул куудулдар бир миңдикте болуп, алар бир тыгыз байланышта иш алып баруу жагынан өнүккөн экен. Бизде куудулдардын арасындагы ынтымак кандай? Эми жеке ынтымак ал кандай десем баягы кадимкидей аралаш эле биз үй бүлөлүк катнаштабыз куудулдар. Кээде бизде элдер өздөрү бөлүп алышат, окуй бул мындай, анан тигиндей. Негизинен биз өзүбүздүн шернелерибизде, сахнадан сырт отурганда, кандайдыр бир программаларды талкуулоодо, долбоорлорду талкуулоодо баардыгыбыз чогуу, ынтымактуу аралашып эле иштеп келатабыз. Жакшылыктарда биргебиз досторубуз менен. Мындан келди биздин деле мамлекеттеги куудулардын ынтымагы жакшы эле экен. Ал сөз жана кандай десем, биз сахнадан көрүп эле элдер ошого мындай бир баа бере беришет да, бул мындай экен, анан тигиндей экен. Бул эми өзүнчө концерт берип калды, бул эмнеге бөлүнүп кетти. Анын эч кандай бир саясатташтырыштын кереги жок да. Бүгүн эгер борончу менен тынар концерт койбой калган болсо, эртең кайра кое берет, анын эмеси бар экен. Ал маселе эч кандай неме жок. Дагы бир кайрылып кетчү нерсе, бул биздин окурмандарыбыздан келген суроолордун бири экен. Бир кыргызда жакшы сөз бар дейт, өткөндөрдү эскермейин, тирүүлөр баркталбайт деген дейт. Ошол нерсенин негизинде куудул, шорпо
байкебиздин эч кандай бир куудулардын арасында бир ынтымактыкта эскерүү концерти өтүп, ошондон түшкөн каржыны үй бүлөсүнө же бир балдарына берип, же болбосо ошол кишини бир даңазалап эскерип көтү концерти эмне үчүн болбой атат дейт. Бул суроону берген көрөрман менимче билбейт окшойт. Ал концерт өткөн. Ал Ошто да болуп өттү, Бишкекте да болуп өттү. Ооба. Эми мен өзүм мындай эскерүү концерттерине бир аз мындай каршымын да. Себеби дегенде кече эле арабызда жүрүп бүгүн өтсө эле эртең эле эскере беребиз да. Анан бул кандайдыр бир салтка айланып калды. Мен ушуга мен айткан элем, анын бир өзүнчө убактысы болор. Бир кандайдыр бир жыл убакыттар өтүп, анан ошол курулдун эмгектерин, анын ойногон сатираларын, анын коомдогу ордун бир таразага салып, анан бир мындай эскерүү деген бир салмактуураак болсо, анан жөн эле бүгүн өтүп эле эртең эле эскерүүгө окуйт эле. Анын кандай? Бул менимче бул туура эмес нерсе да. Мен ошондой бирок өткөргөн Жаныбектин эскерүү концертин өткөрүшкөн. Бул боюнча бирдей пикирде эмеспиз. Мен ушундай оюм бар бул жөнүндө, эскерүү боюнча. Мисалы үчүн биз тарыхка кайрылып көрсөк, мурда ушул кодулдар, же болбосо артисттер, же болбосо төкмөлөр эл башчысын, ушу элди башкаргандарды, же болбосо ошол биздин жетим жесирлерге, кедейге малдарга жардам берген колунда бар кишилер, мурда байлар деп айтылчу, азыр эми биздин телибиз менен бизнесмендер деп айтылат. Ошолорго бир өздөрүнүн жакшы ойлорун айтып, ыраазычылыгын айтып, элдин атынан сөзгө кошуп, ырдап, же болбосо сатирасына кошуп, жакшы нерселерди айтып келип, ошол убакта элдин бир бепилдикте жашаганын, эч кандай деле кем каржы болбогондугу айтылат. Ал эми бүгүнкү күндө биздин сатириктер жана төкмө акындарыбыз, сатириктер, төкмө акындарыбыз бүгүнкү күндө бийликти каралоо менен, жамандоо менен абдан кысым көрсөткөн учурлары көп болуп келет. Мунун мааниси эмнеде? Өзү сатира бул сын да. Сын айтып бирөөнү мактай албайсың. Сын ар качан бийликке жакпай келген. Бир туура эмес нерсе бар да. Социалисттик коомдо, мен ал коомдо доордун жашап өткөнмүн. Коммунисттер атайын чалкан, крокодил деген сын журналдарын чыгарчу. Ошол жерге сындалып кандайдыр бир ушул сатиранын тили менен бир материал чыга турган болсо, ал жер талкууга алынып, ал оңдолуп, ошо сынга кабылган кандай гана жетекчи болбосун, кандай гана иштин багыты болбосун, сөзсүз түрдө мындай болду деп туруп, ордуна жооп берилип, бир мындай көзөмөлдө турат эле. Бүгүн биз ошону жасап атабыз. Биз аны бирөөнү жамандайын деген жокпуз. Биз мүмкүн бийликке жардам кылып, мына жерди көрбөй атасыңар, мына жерде мындай болуп калды, мына жер мынтип атат. Бийлик байкабай жаткан нерселерди. Ушул жерде оңдогула, мына жерде коомдо мынтип атат деген сөздү айтып атабыз. Аны бийлик муну башкача түшүнүп атат. Маселе башка жакта, кандай түшүнөбүз? Мисалы үчүн Россиядагы бизден башка жакка салыштырганда жакшы көрөбүз го. Алыска барбай Россиянын эле концерттерин көрөлүк. Эмнеге президент өзү келип отуруп программаны көрүп, каткырып, күлүп, ал жерде сын айтып атат. Мен толтура айтып бере алам азыр. Эчтеме болгон жок го. Мен биздин концертке президент келип отурганды көрө элекмин. Бизден душман издештин эмне кереги бар? Биз айтсак, биз болгон чындыкты айтып атабыз. Ашып кеткен жок. Ошону сатиранын тили менен айтып, эгерде биз аны сахнада айтпасак, аны баары бир элдер бир жерде айтат. Болсо көчө калып кыйкырып айтышат. Анын көрө сахнада айткан жакшы да. Сиздин оюңузча бул өлкө башчысы өзү келип концерттерге катышып, ошол жерде сын пикирди угуп, бир көңүл ачып кетсе деле болмок экен. Сиздер тараптан ошо кишиге чакыруу жөнөтүлгөн учуруңар болдубу? Ой, бизге концерт койгонго залды бербей жүрсө, кайсы чакырууну айтасың? Биз